Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ustaz. Sizge sorum 4 reketli namazda 3-4 rekette Fatiha'nı 3-4 rekette Fatiha'nı okuvay koysa bolovu şaşılış jurta. 3-4 rekette özü Fatiha okuluşu vacip emez. Şaşılış bolup kalsa oşol Fatiha'nın ölçömün çölük andan biraz azırak turu ile ruku sajda kılıp keteveredi. Assalamu alaikum, menin soruğum bir dostum var. Köp yıldan beri dostumuz. Biro keçe al dostum menin başka dostumdu jana men jaktırgan kızdı öte katуу jamandadı. Bul çınıgı dostluk bu, negizi dostlukta anın özün elemez, anın jakındарын, başka dostların da sıyloo керек be. Emi bul жерде ekөөңөрдүн мамилеңерге жараша да, ал ошол сенин досуң болгондо эмнеңе дос? Акыреттик дос бар, анан аялың үчүн дос бар, байлыгың үчүн дос бар, бийлигиң үчүн дос бар. Эгер акыреттик досуң болсо, чындап эле ошол сенин сүйгөн кызыңдан же дагы бирөөсү ошентип дос болмуш болуп жүргөн болсо, ошону айтып атса, бул сага достук кылып аткан болот. Анан силердин достугуңарда достук деген түшүнүктүн орду таптакыр бөлөк болгон болсо, мунунун жообу бул жерде эмес. Себеби башка бирөө кызганып айтып коюшу мүмкүн. Ошондо бул учурда эмне кылышың керек? Тарабын талаш, сүйгөн кызыңдын тарабын талаш, досуңдун тарабын талаш. Мына ошондо көрөсүң ал эмне үчүн болуп аткандыгын. Ассаламу алейкум дамла, суроом ачарчылык болуп калса деп алдын ала тамак аш сактап чогултуп койсо болобу? Ачарчылык болуп калса бул ырыскы. Мунунун баарын толтуруп койсоң дагы ачарчылык ошондой уланса бул сага жетпейт. Биз хадиси кудсиде ушинтип айтат: сен менден эртеңкисин сураба, мен сенден эртеңкинин ибадатын сурабаган соң. Кудай Таала бизден эртеңкинин ибадатын да кылып кой, бош отурасың дебейт го. Сен эртеңкини сураба. Биз Hazreti Umar radıyallahu anhuга бирөө арызданып барган экен. Урматтуу Амирил Муъминин. Мынол буудайдын баасы абдан кымбат болуп кетти. 1 килограммы 1 динар болуп кетти. Иши бир цифраны айтат экен. Дегенде Hazreti Umar radıyallahu anhu ушунду айткан экен. Мага десе буудайдын 1 даанасы 1 динар болуп кетпейби? Менин ишим ал эмес. Алла Таала Куранда «Ва'мур ахлака бис-салати вастабир алейха ла нас'алука ризқан ва нахну нарзукук». Кудай мага буйруганы ушул болгон. Сен ибадатыңды кыл, ырыскы менен башыңды оорутпа. Биз сенден ырыскы сурабайбыз. Биз беребиз ырыскыны деген. Биз мына эми албетте анча-мынча бир өзгүлтүк чындагы неме болуп калса, анча-мынча киши камынбай койбойт. Үйүнө мисалы үчүн продуктун алып келгенде ошол күнгө ылайык, ошол азыр жей турганга ылайык албайт. Албетте бир аз эме кылса болот, бирок мынтип эле мына фобия да бул. Уарагерчилик болчу. Кудайдын иши менен алектенбеш керек. Кудай рызкыны берет, түгөнгөн күнү ошол адам түгөнгөн күнү. Мунунун бардыгы ошонун кампасы болсо, ушу кампанын ичиндеги толо будай менен кошо өлөт. Ырыскыга ушундай мамиле кылышыбыз керек. Ырыскы кандай? Ырыскы бул маклук, маъмур, буйрулган. Сизге келет сөзсүз түрдө. Бирөө Кудайдын раззак экендигин сынап көрөйүн дептир. Кудай кантип ырыскы берет? Бир чоң кемеде баратып, акырын кичинекей кайыкчаны алып туруп, кемеден түшүп калып, бир аралга кетип калыптыр. Аралга барып, ошол жерден өтүп эле эмесин талкалап салыптыр жанагы кайыгын. Анан ошол жерде кантип ырыскы бересиң? Эч нерсе жок жанагы аралда. Бир түп баягы пальмадан башка. Кантип бересиң ырыскын деп, анан ошол жерде Кудайдын раззак экендигин сынап жатып алыптыр. Жатып алса, ошол жерден дагы бир кеме өтүп баратып, дүрбү салыптыр. Караса бирөө жатат. Кайык талкаланып жатат. Бул толкун уруп барып талкаланып жатып калыптыр. Батыраак өтөлү деп кайыктарга түшүп сүзүп өтсө жатат бирөө.
Анан бул өлгөнү калган окшойт. Кыймылдабайт да алар тамак берип коет деп. Өлгөнү калган окшойт деп анан тамакты алып барса оозун ачпайт. Тырышып тамагын оозун ачпаса баякылар айттыр, бул баягы эме болуп кой, өзөгү салаңдап ашказан ылдыйга түшүп кетет да көп ач калганда. Бул өзүн жогото баштаптыр. Мунун оозуна бир нерсе куюш керек. Оозун кескиле дептир да. Бычакты алып кескени калганда күлүп жиберген экен жанагы киши. Чындап эле рызкыны сен берет экенсиң деп. Рызкыдан коркпош керек. Албетте кесип кылуу бул фарз. Бирок рызкыдан коркпош керек. Ассаламу алейкум устаз. Биткоин оюнун Казакстанда бир бала курс сыяктуу окутуп, үйрөтүп, ошол эле учурда кирешеге киргизем дейт. Ошол окууга окуп биткоин оюн ойносом болобу? Ал бала айтып жатат, валюталарды сатып алып, сатып иштейсиң дейт. Мисалы алтын, доллар, рубль ушундай дейт. Урматтуу бир туугандар, биткоин өзү, коиндин бардыгы булар жанагы шылуундардын уюштурган нерсеси. Бул коиндердин бардыгы, мына бизде акчаны, кайсы акчаны алсаңыз, ошол акчада бир номер болот, төрага деп анан ошого кол коюп коет. Ошол номерде банкта эсеп турат ошол. Ушундай биз ушул купюраны чыгарганбыз, ушуну биз чыгарганбыз деп. Ошонуңуз жыртылып калса, экиге бөлүнүп калса, алып барасыз банкка, улуттук банкка. Мен мына жыртылып калды десеңиз, эмесин окуп көрүп, жаңынан берет. Биздин акчаларыбызды, чөнтөгүбүздөгү купюраларды, валюталарды банк кору. Бул биткоинда, коиндин түрлөрү көбөйүп кетти. Булардын бардыгы бул мына виртуальный болот. Жөн эле абада эле сизге бирөө цифра берет. Ал кодду аласыз, аны бутылкага салып алып, бул көрүп атабыз да муну. Огородуна көмүп алып, анан чөбөсү чыгып кетип, кайерге көмгөнүн унутуп калып, давление болуп атышат. Казакстанда муну азыр айтып атат. Казакстанда биз муфтияттан кесиптештерибиз менен сүйлөшсөк, бирөө ошо $1,000,000 доллардан ашып кеткен экен. Азамат телефондун кодун унутуп калыптыр да. Кайра эме кылса блокка тыгылып калат. Сейфке коюп, зарядтап, ошондо карап отурат дейт жанагысын. Эч ким буга кепилдик бербейт. Биткоин эч ким кепилдик бербейт. Качан мамлекет кепилдигине алса, ага чейин бул арам. Ал пайдага чыгасыңбы, каласыңбы, жок, андай эмес. Бул алдоонун жолу. Ассаламу алейкум устаз. Мен иштеген жерде кээде жетекчи ушундай деп айтып кой, клиент билбейт деле деп айтат. Же ушундай экенин айтпай эле кой деп айтат. Мен толук алдоо эмес деп ойлойм, бирок ичим тынч эмес дейт. Ошо толук ойлой алган жоксуң сен ошончо алдоо эмес деп. Ошого ичиң тынч эмес. Сен билип турасың ушунун болбойт экендигин. Ошол жумуштан алган айлык адал болобу? Эгер бир аз чектүү болсо, ошол акча менен намаз окуу, үй бүлө багуу кандай болот? Болбойт. Арам болот бул нерсе. Кандай ошол ушундай деп кое бер десе, билип турсаңыз. Москвичте деле Мерседес деп сата бер десман да. Болбойт да, туурабы? Болбойт мына кылган. Ошондуктан пайгамбарыбыз аксару туджар финнар. Соодагерлердин көпчүлүгү тозокто болот деген. Жердеги эң жакшы жер мечит, эң жаман жер бул базар болот деген. Базарда эмне болот? Ыйман сатылат да. Ушундай 5 сом эле коюп атам дейт. Мисалы бир нерсени алды, мына сууну алды, мына мисалы азыр мына суу канча сом азыр? 30 сом болсо, ушун 25тен бергин эле алайын десе, мен өзүм 27ге алдым дейт. Муну 20га эле алган. 7 сом арам болуп калды. Ал башындагы 7 сомбу, ортосундагы 7 сомбу болду эмес. Сиздин үйүңүзгө киргенде бирөө мында этияттап, же акчасын төлөп, же бир белегин алып барып, этияттап чай ичиш керек болот. Зарыл чай болуп калат сиздин чайыңыз. Андайга барбаш керек. Ассаламу алейкум устаз. Түш көрдүм. Сауырдамлага бир Ибн Сириндин китебин жибердим эле бир Египетте окуп жүргөнүмдө. Устазыбыз Сауырдамлага рахимахулла. Анан түсү көк болчу. Ошол китепти жиберип анан улам чалып сурап турам да, устаз кандай десем, адамды бакшы кыла турган болдуң сен дейт. Эмнеге? Жана түш жоргон китеп жибердиң дейт. Үйдөгү адамдар дейт, тегеректеги адамдар ошону сурап эле бале болду, мен бир айтып коюп дейт. Мен уже мынанда азыр түш жоручу болуп кеттим мен. Ар сабакта бирден түш келип атат.
Түштүн мойнун ичке болот дедик. Түш көрдүм. Түшүмдө эң жакын досум жана апам мени курманчылыкка союп атыштыр дейт. Мына сага. Устаз аябай жаман болуп кеттим. Анан мен өзүм ыраазы болуп жатып бериптирмин дейт. Анан апама айтып жатам, апа, менин кол бутумду байлап коюң. Күчүңөр жетпейт, төртөөңөрдүн күчүңөр жетпейт. Чыдабай кетишим мүмкүн. Деп жатам дейт. Досум болсо байлаганы жип алып келди. Ал жип болсо чилип калган жип экен дейт. Мына мен айтам дейт. Тияктан бар жиптерди турган жерин өзүм көргөзүп атам. Окуя чоң үйүбүздө, атамдын үйүндө болуп жаттыр. Устаз, Аллахым илимиңизге береке берсин. Эки дүйнө бактылуулугун көрүп жүрүңүз. Амин. Амин. Ибн Сириндин тафсиринде ушул түштү. Бир топ тафсирде айтыптыр. Жакында абдан чоң бир үмүт кылып жүргөн нерсесине жетет экен ошо киши. Байып кетсеңер, адрести билесиңер, а? Ассаламу алейкум устаз. Үй бүлөм бар, балдарым бар, иштейм, иштен чарчап келем, намазды окуйм, бирок балдарыма дин үйрөтүүгө, тарбия кылууга убакыт таппай калам. Садиктерге да ишенич жок. Ата-эненин тарбиясындай тарбия бере алышпайт. Баары бир акыретиме мен үчүн дуа кыла турчу балдарды калтыргым келет. Балдарым жаштыгынан динге кызыктырбасам, кийин кыйнап коебу деп ойлойм. Кандай кеңеш бересиз? Ооба. Бул балдар биздин аманаттарыбыз. Анча-мынча күнү суранып, анча-мынча күнү эртерээк келип, келгенде ошол бир аз чарчап турса дагы бир аз убакыт бөлүп балдарга бир нерсе үйрөтүш керек. Көбүнчө балдарга эне үйрөтөт, анан чоңойгондон кийин ата үйрөтөт. Эне үйрөтөт, энеден ала турган тарбия бар. Эгер бизди энелерибиз тарбиялабаганда, биз азыр баарыбыз отурганда чоң муштум болуп кетет элек. Ошол энелерибиздин тарбиясы, бир аздан тарбиялап, андай кылба, мындай кылба деп, ошо бир аз эненин тарбиясында болобуз. Ошондуктан ажырашканда дагы шариаттын хикматы ошол. Бойго жеткен жигитти өзү туалетине барып кийинип, чечинип калса, атасына бер дейт. Себеби андан ары атасы тарбиялайт. Андан арага эркек болуш керек. Болбосо, жанагы өлө деген балага окшош болот да ал. Бир аз сүйлөсөң ыйлачуу бала болуп калат. Кыздар бойго жеткенден кийин анда атасын ажырашкандан кийин. Эмнеге? Тулку бою жетилип, мындай адамдардын көзү түшүп калганда анда корукка муктаж болот да. Ошондуктан эненин алат бере турган тарбиясы бар, баланын тарбиясы бар. Мына бала тарбиясына абдан катуу көңүл буруш керек. Биз балдарды тарбиялаганда көбүнчөсү биз айтабыз. Себеби биз айткан менен бала мындай түшүнүп жете албайт. Кээ бир маселелер бар, кээ бир алымдардын сүйлөгөнүнө чоң эле киши болуп туруп башың жетпей калат го. Бул бала да ошондой. Мисалы, жана атаң жакшыбы, энең жакшыбы дейсиң, ал философияң, сени философияң түшүнбөйт, ал атаң жакшыбы, энең жакшы ким экендигин түшүнбөйт. Анан анын башын айландырып, мээсин тоңдурасың. Жок. Биз жакшы болсок, бала бизди көрөт. Болду. Баланын тарбиясы өсүп аткандагы тарбия, ал бизди көрүп тарбияланат. Ошондой. Келген суроолор бүттү. Башка суроолор болсо? Айтыңыз. Алейкум ассалам. Умарга келгенде сөйүп отурду да. Умарга барып келгенде сөйүп калды да. Ошо эмне ал жакта аял киши өтүп кетсе, ошол жактагыларды жерге берет, макрамдан жакындап толкойт деп калды. Умрага барган кишилердин арасынан, барган адамдардын арасынан аял киши өтүп кетсе, аны ошо жактагылар эле жерге берип коет экен деген сөздү айтып атат. Жок, бул туура эмес. Эгер ошол жерде, мисалы, өзү шариатта дагы көрсөтүлгөн ошол махрамдары түшөт. Аял киши өтүп кетсе, күйөөсү аялын кармай албайт. Нике бүтөт да, кармалай албайт. Ошондуктан аял киши өткөндө, мына ол биз өзүбүздүн балдарыбызга, чоңоюп калган дестиярларыбызга өлүк көмгөндү, өлүк жууганды үйрөтүшүбүз керек. Кепин дегенди, өлүк көмгөндү да үйрөтүшүбүз керек. Эми ал араб өлкөсүндө андай нерсе жок. Мүмкүн ошол мисалы бирөө өлүп калса, анын туугандары жок болсо, күйөөсү деле, андан кийин өзү күйөөсү түшкөн абзел. Шариатта анын бир туугандары жок, сапарда болуп калды, азыркы айткандай. Ага күйөөсү түшсө болот. Анан күйөөсү да жок болуп барып алыптыр да, жанагындай махрамсыз баргандар болуп калып атпайбы азыр? Ошондой болуп барып калса, аны араб көмдү, жанагы ажы башчы көмдү, айырмасы жок да.
Сапарга махра мына ушундан керек да. Ушундай. Макрамды ал жака киргизбейт. Жок, киргизбейт эмес, жок, киргизет. Андай кеп жок. Андай кеп жок. Дагы кимде суроо? Дагы сизде суроо. Досым чачын сыныраак да. Намаз окуганда ошо чачымда пешенен жаап калат деп пешенен жаап калды сажда кылганда. Сажда кылганда чач жаап калса кандай болот? Сажда кылганда чекенин өзү менен тийгени жакшы. Сажда кылганда анан ошол тийип калбасын деп өзү намазда баш кийим кийилиш керек да. Баш кийим кийилиш керек. Анан чач койгон болсо, чач койгон өзүнчө бир маселе. Анан түз мынау чекенин өзү, бешененин өзү жерге тийиши керек. Сажданын тартиби ошондой. Саждага барганда чеке мынау эки баш буттун бармактары кыбланы карап туруш керек. Тизе, алакан, анан ушул жер. Мурдун учу менен кошо. Ошондуктан сажда кылган неме өлгөндө ошол жерлерине атыр сүртүлөт. Ооба. Дагы кимде? Айтыңыз. Бу сиз окуп берип аткан китеп берки пайгамбарыбыздын тарыхын 2 китебин окудук да. Экосунда эки башкача түшүндүрмө. Азыр сизден угуп аткан сабак да бул бир аз кеңири берилиптир, а берки китептерде болсо кыска эле кеткен. Анан эконуку эки башка. Ушу толук неме кыргызчасы каяктан неме кылсак болот? Сиз айтып аткан китеп менен мен окуган китептердин айырмасы бар экен. Сиздики кененирээк экен дейт. Анан кайсына алса болот. Мына китептин өзү, мына Нурул Якин деген китеп. Бул Шайх Хударинин китеби. Бул киши ошо китептин башында ушинтип айтат. Мен Сахих Бухари менен Сахих Муслимдеги келген азыр достоверный деген бир сөз чыгып атпайбы? Ошо достоверный маалыматтарды топтоп жаздым дейт. Анан бул китепке бир топ шархтар жазылган. Мына Мухаммад Рагиб ат-Таббах деген киши мен 70тен ашуун шархты окуп туруп анан жаздым дейт. Кыргызчасы эми ошол Нурул Якиндин кыргызчасы бар. Бирок басылып чыктыбы, чыкпадыбы билбейм. Бизде фатуа бөлүмүндө текшерүүгө келип бир китеп турат. Биз китептерди текшеребиз да. Чыктыбы, чыга элекпи билбейм. Базарда китептер менен алек болгондор билсе керек. Чыкса ошону алып окусаңыз болот. Тарыхта ушул Нурул Якин көп ичиндеги маалыматтар такталып жазылган. Дагы кимде? Шартка байланыштуу отуруп окуп калса да намазды. Ошондо башын менен кыймылдап окуйбу же общий дене менен кыймылдап отуруп окуп калса? Шартка байланыштуу отуруп намаз окуганда кантип намаз окулат дейт. Отуруп намаз окулганда эгер руку сажда кыла алса, рукусун бир аз мындайраак кылат. Саждага кадимкидей бара берет. Кыла алса. Аны да кыла албаса, рукусун бир аз ылдыйраак, саждасын дагы ылдыйраак кылат. Ошондой. Колун көтөрүп барып пешенесин тийгизиш керекпи? Алдына нерсеге же? Алдынагы нерсеге бир нерсени көтөрүлүп койбойт деген дагы фикх китептерде келет. Бирок тахкик көтөрүп койсо боло берет. Мындай бир нерсе коюп койсо, ушуга сажда кылгандай болот. Бир аз мындай кайгалатып коет да. Ооба. Унада баратып, машта окуп намаз. Маштеде окуп баратканда кантип намаз окуйбуз деген сөз бар. Намазда сырткы фарздары бар. Намазда. Сырткы фарздардын бирөөсү бул кыблага кароо. Кыблага карап туруп намаз окулат. Анан негизи мындай да сапарга баратканда, сапарга чыкканда таксисттер менен келишип алыш керек. Немиз ар жакта региондордон шаарга келебиз го. Келишип алыш керек. Мен сапарга чыгам, сага отурам. Эгер намазга токтой турган болсоң деп. Токтобосоң отурбайм. Бирөө ошентип отурган экен. Жолдо баратып анан немеде айттыр. Ошол келишкен, договор кылган, анан макул болуп жолдо баратса, анан баякынан токтобоштун аргасын кылып таксилер шустирээк болот го көбүрөөк. Анан таксир намазда зарыл болуп калса окубай деле кетсе, токтобой деле кетсе, намазда машинада отуруп деле кетсе боло берет дейт го. Деген экен берки илимдүү киши экен. Ооба боло берет, эми таксист акмак болсо боло берет. Анан
Жакшы эле болсо токтогондон окуп кетебиз десе баягы жок токтойбуз деп коет. Биринчи ошол жагына алыш керек. Анан зарыл болуп калды, ошондой болуп калса, анда убакыттын киргендиги үчүн, намаздын убагы болуп калгандыгы үчүн намазды окуйт ошол жерде. Намазын окуйт, кадимки сапарда болсо, ошо кайсы абал болсо ошондой кылып окуйт. Андан кийин токтогондон кийин кыблага караганда ошол намазды кайталайт. Иада дейт аны. Намаз убагында айтылат, муну ада дейт. Калып кетсе каза дейт. Анан ушундай кээ бир жактары толук болбой калган намаздар бар, муну иада дейт, кайталайт. Мен бир азыр дагы бир фикдеги бир мисал эсиме келбей атат. Бул намазды ошентип кайтат. Намаз самолетто да ошондой.